Керим йога жана фитнес салонунун ээси. Ал сабактардын жана машыктыруучулардын 1 айлык графигин түзүп жатат. Ар бир класска йога сабактары 1,5 сааттан, ал эми фитнес сабактары 1 сааттан. Керим бир машыктыруучуга жумасына жок дегенде 25 сааттык сабак бөлүштүрүп жатат. Ар бир сабак үчүн машыктыруучуга 35 сомдон төлөп берет. Бирок жумалык акы 1000 сомдон ашпоосу керек. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы Керим түзүп жаткан графикке туура келет? Демек, ар бир машыктыруучуга Керим йога жана фитнес класстарын бөлүп берүүсү керек. Бирок алардын бир жумалык сааты кеминде 25 сааттан жогору болуусу керек. Ал эми акчасы болсо 1000 сомго жетпөөсү керек. Ар бир саат үчүн 35 сомдон төлөп бергенде, жумалык 1000 сомдон ашпоосу керек. Анда жооптордон эсептеп алабыз. Бир машыктыруучуга 3 йога класс жана 19 фитнес класс берсе болобу? Эсептеп көрөбүз. 3 йога класстын сааты 1,5 сааттан. 3'тү 1,5га көбөйтсө 4,5га барабар. 3 йога класстын сааты 4,5 саатка барабар. Жана ага кошуп алабыз фитнес классынын сааты 19 фитнес класс, демек ал 19 саатка барабар. 4,5га 19'ду кошсо ал 23,5га барабар. Ар бир машыктыруучунун кеминде 25 сааты болуш керек. Ал эми бул жерде 23 саат болуп калды. Демек, бул сыяктуу кылып бир машыктыруучуга Керим сабактарды бөлүп бере албайт. Кийинки жоопту карап көрөбүз. 10 йога класс жана 12 фитнес класс. 10'ду 1,5га көбөйтөбүз. 10'ду 1,5га көбөйтсө 15 саат. Жана ага кошуп алабыз 12 фитнес классты. 15ге 12-ни кошобуз, ал барабар 27ге. 27. Ал 25тен чоң, демек, бул сыяктуу кылып бир машыктыруучуга сабактарды бөлүп берсе болобу? Бирок бул жерде 27 сааттын акчасы 1000 сомдон ашпоосу керек. Демек, анда көбөйтүп алабыз. 27-ни көбөйтүүбүз керек 35ге. Мамынча түрүндө көбөйтүп чыгарабыз. 27 көбөйтүү 35. Алгач 1-дики көбөйтөбүз. 5'ти 7ге көбөйтсөк 35. 5'ин жазып калабыз 3 ойдо же көңүлдө. 5'ти 2ге көбөйтсө 10. Ойдогу 3 менен 13. 13. 10'дукка көбөйтөбүз. 3'тү 7ге көбөйтсө 21. 1'ин жазып калабыз. 2'си ойдо же көңүлдө. 3'тү 2ге көбөйтсө 6. Ойдогу 2 менен 8. Жана суммасын эсептейбиз. 5, 4, 9. 945. Демек, Керим бир машыктыруучуга бул сыяктуу сабактарды бөлүп берсе, ал 27 саатка барабар. 27 сааттын ар бир саатына 35 сомдон төлөп бергенде, жалпысынан 945 сом төлөп берет. Бир жумалык 945 сом. Демек, Керим бул сыяктуу кылып машыктыруучуларга сабактарды же класстарды бөлүп берсе болот. Кийинки жоопторду да карап көрөбүз. 20 йога класс жана 12 фитнес класс. 20 йога класстын сааты 1,5дан эсептегенде 30 саатка барабар болуп калып жатат. Жана ага кошобуз 12 саат. Ал жалпысынан 42 саатка барабар. 42 сааттын ар бир саатын 35 сомдон эсептегенде, ал 1000 сомдон ашып кетет. Анда бул жооп дагы туура эмес. 25 йога класс жана 6 фитнес класс. 25 йога класстын сааты 1,5 сааттан эсептесек, ал 37,5 саатка барабар болот. Жана ага 6 саатты фитнес класстын саатын кошсок, ал 42,5 саатка барабар болуп кетти. Анын дагы акчасы 1000 сомдон ашып кетет. Ар бир саатты 35 сомдон эсептегенде 1000 сомдон ашып кетет. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Керим ар бир машыктыруучусуна бул сыяктуу кылып сабактарды бөлүп берсе болот. Бир машыктыруучуга 10 йога класс жана 12 фитнес класс бөлүштүрүп бере алат.